Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, жердештер, арыбаңыздар тугандар. Биз бүгүн 24 апрель күнгө 3 күн среда ШПКбыз жумушка чыгабыз. Средний кузов Hyundai Porter. Көптөн бери эки күрүшүк менен жумуш алып бара элекпиз тугандар. Бүгүн эки күрүшүк болуп жумуш алып барабыз. Анан буйруса бүгүн таксырым айтат. Планды 20 миңге коюп чыктык дейт. Коюп чыктым дейт. Ошого деген бүгүн 20 миң, Кудай буйруса 20 миңди тапканга болгон күчүбүздү аракет кылабыз. Жумушка саат 10:30да чыгып атабыз тугандар. Эмне себептен? Пробканы эсебинен, Пробкада болуп калды тугандар. Буйруса жумушту баштайбыз. Иншалла 20 миңди ниет кылып атабыз. Ниетке жараша дейт баардык нерсе. Кудай таала буйруса бүгүн бизге берет. Тугандар, ишибиздин башталышын Камчыбек Ташиевдин сөзү менен баштайлы. Biz köy işleşimiz gerek. Ministrmen dep kreslon olturup alıp ele al jaka ber jaka maçta menen kayqаңдап же көлгө барып же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көй иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. Биздин министрлердин айрыкча көлдө шорта кийип алып күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду. Ассаламу алейкум урматтуу жамаат. Бизде Москвада депортация боло элек. Портер жана таксырыбыз деп жумушубузду баштадык тугандар. Анан айта кетчү нерсе, бизде жапжаңы болгон, кыпкызыл болгон брендинг бар. Уже баардыгына эле маалым болуп калды деп, уже баардыгы эле билип калды, что жаңы бренд жармаштырганда плюс өтө көп экен. Биз Кудай буйруса желеш жамаатына баардыгы эле уже кызыл брендке өтүп калышты, өтпөгөндөр саналуу эле. Көрүп атат таасирлерин, заказдар көп, бонустар бар, комиссия арзан. Андай мындайча айтканда тугандар азыр Яндекс системасы ошондой болуп атат. Кимде Яндекстин жапжаңы кыпкызыл болгон бренди жок болгон болсо, анда жумуш болбойт тугандар, ачык сөзү. Жаңы бренд жокпу, Яндекс доставкага чыгыштын кереги жок. Кимде жаңы бренд бар, доставкага чыгыш керек деп айтам. Жумуш жалкоологунбой эле чыгып турган адамды болуп атат негизи. Буйруса биринчи заказ түштү. Албай да союз. Алазы. Средний кузов 0 күрүшүк. Азыр Балашкадабыз тугандар. Центрге заказ алдык. Буйруса жөнөп кеттик. Мынакей тугандар, буйруса биз биринчи заказдын биринчи адресине келип, жүктөрдү уже жүктөп, жарымын жүктөп коюшту. Стройкадан алып кетебиз. Кызыл бренд. Эстете кетейин, средний кузов без күрүшүк болгон. Анан тугандар бул 700 коэффициент менен болгон. Ушу менен буйруса Москвага кирип барабыз. Так, тугандар, анан айта кетчү нерсе бизде авиакасса, авиа билеттери боюнча да тармак ачылды. Түз багыт деген. Биринчиден учуп аткандарга баардыгыңыздарга түз багыт, аман эсен сапарыңыз байсалдуу болуп, аман эсен жетип алышыңызды тилейбиз. Анан ошол кимге ким билет керек болгон болсо тугандар, номерлерди калтырып коем ушул жерден. Ошолорго чалып байланышып, эң арзан баада өзүнүн кепилдигин берген, жумушуна так болгон авиакассадан авиа билеттерди алсаңыздар болот. Жана ошондой эле мен ал нерсеге өзүз кепилдигимди беремин тугандар. Андыктан ушул номерлерге байланышыңыздар. Мынакей тугандар, буйруса заказ алып чыктык. Бизге өзүнүн акабыз кошулуп калды стройкадан. Ошол бир орустардын сөзү барго. В тесноте, но не в обиде деген сөзү барго. Ошондой тугандар. Анан айта кетчү нерсе, Яндексте тугандар ушул жүк алганыңыздарда сөзсүз эси клиент мен жүктү сопровождение кылып силер менен кетем дей турган болсо, биз бир адамды алганга обязанбыз, ошол нерсени чыгарбаш керек. Саналарга батамын, бийиктерге жет. Тугандар, буйруса биринчи заказды жаптык. Көп убакыт кетип калды. Средний кузов без күрүшүк болгон. Бизге деген 3300 менен жаап берди. Анан тугандар, мынакей 14 заказ кылсак, бизге буйруса 23 миң бонус түшүрүп берет. 14 заказ кылсак.
Туғандар, біз заказ тапшырғандан кейін 2 жол заказ түшті. Екіні отмена қылдық, үшіншісін азыр алдық. Средний кузов 2 күрішік менен 120 коэффициент менен туғандар. Бұйырса, бірінші адреске жөнөдік. Мынакей туғандар, мебельный магазинден жүк алып жатабыз. Стол, bir стол. Средний кузов 2 күрішік менен областьқа чыгып кеткенбиз. Скат тарапта көздөп. Hazır жүктө буйруса жолго аттанабыз. Таксыр. Жолдон кетип атып, анда по пути шаарын формалабыз керек экен да. Бизде обед убагы болуп калды, обедке дагы кечигип атабыз. Тунчугамын түбү жок, саналарга батамын, бийиктерге жетелей, ак батасы атамдын, издеп жүргөн ишин, аманында апанын. Азаматты ер кылган, ай бата болуп турбайбы, жашоодогу бөлөдүң, ай ата болуп турбайбы, жаман жүрсөң ичинен, ай капа болуп турбайбы, түгөнбөгөн береке. Туғандар, машинаңыздарды аяп коюңуздар. Жүктө көп, акчаны көп табам деп бир жака кыйшайып калбасын. Туғандар, пентхаусқа келип калдык. Ушул столду алып келгенбиз. Bunu деген азыр биз жогору жакка экинчи этажга алып чыгышыбыз керек экен. Лестница менен, бирок лестницасы тар болот. Стол 90 килограмм негизи. Ошондо айтышты, бирок негизи Яндексте 2 кишиге 60 килограмм гана көтөргөнү можно. Урматтуу жамаатымдаки, 2 заказ менен бизде азыр 5039 Яндекс боюнча. Анан бул столду алып келип ошол экинчи этажга көтөрүп алып чыгышып, распаковка кылып берген үчүн дагы 1000 рубль чай картабызга которду. Ошондо деген биз азыр 2 заказ менен 6000 иштедик. Кудай буйруса иншалла. Саат болсо 3 болду. Бүгүн негизи жумушка кеч чыгып калдык, ачыгында. Бирок ошондой болсо дагы 12 саат иштеп, жумуштун көрсөтөбүз тугандар кандай болот. Турабы таксыр. Анан тугандар, сөзсүз айта кетчү нерсе, биз бүгүн только средний кузовто гана иш кылабыз тугандар. Өзү негизи баарыңыздарга маалым болгондой эле, средний кузовду кошкондо маленький кузов кошо кетет. Бирок биз бүгүн маленький кузовду алдык да, только средний кузов менен гана иш кылып атабыз. Жалаң средний кузовдун заказдары гана түшөт. Андыктан бул не деген нерсе, бул заказдар азыраак болот, потому что маленький кузовда түшпөйт. Бирок ошого да карабастан чисто среднийде өзүндө канча тапса болот, ошону көрөбүз бүгүн буйруса. Анан алдыда дагы бизде буйруса жакшы жаңылыктар бар. Май айында графикке тууралаштырып 5 күн челлендж кылабыз, 5 күн катарынан бир водитель менен чыгабыз. Күнүңсүн күнүгө киргизип көрсөтүп турабыз иншалла. Анан тугандар, айта кетчү нерсе, бизде Жердеш Telegram группасы бар. Жердеш Telegram группасынын ссылкасын ушул видеонун описаниясына жана комментарийине калтырып коем. Ошол ссылка аркылуу ошол группага катталсаңыздар болот. Ал жакта кимдер? Ал жакта жалаң өзгө окшогон бүтүн Москва эмес, бүткүл Россия боюнча тугандар водительдердин мындай айтканда бир уюму десек дагы болот. Андыктан ал жакка да катталып коюңуздар. Тугандар, бизде без приключения никуда дегендей машинабыз жүрбөй калды. Заказ таштап чыктык элек. Көрөбүз азыр каягынан эмне болду. Сөз ушундай моменттер болмоюнча иштин деле кызыгы жок. Мындай болбой эле койсун эч кимде. Анан бир эки чукуламыш этип колдорду бир сыйра май кылдык. Буйруса иштеп дальше алабыз. 2 күрүшүк средний кузов. Канча коэффициент? 670 коэффициент менен. Канча километр болду? 50 километр. Ленинград проспект. Москвага ушу менен кетип аткенбиз тугандар буйруса областтан. Областтан средний кузов 2 күрүшүк менен түшкөн заказыбыз мынакей болгон ушул. Шуну азыр Москвага алып кетебиз. Тугандар, биз буйруса заказыбыздын экинчи адресине келдик. Бул жерде азыр клиент өз негизи жок экен. Күтүп туруңдар дейт.
Биз келип күтүп атабыз. Эстете кетейин, ожиданияга дагы бизге акча кошулат. Анан туугандар, сиздерге көрсөтөйүн деген бир өтө сонун кооз дворго келдик. Өтө сонун жер экен. Анан ушул жерде деген бул жагы уже Москва реканын набережный экен. Ушул жерди сиздерге көрсөтүп коеюн деп. Күндүн чыкканын караңыздар. Мына бул пейзажды карап коюңуздар. Туугандар, ушул жерди көрүп суктанып отуруп бир ой келди да. Ушул негизи Россиянын природасынан именно Москваныкын алалы. Кыргызстандын природасы бир кыйла. Сан жеткисиз эле сонун да. Анан отуруп таксырым экөөбүзгө бир ой келди да. Ушундай сонун условияларды, мындай набережный бойлорун, токойлорду жасалгаларын, бүт ушундай нерселерди Кыргызстанда болгондо, Кыргызстандын экономикасы ушундай болгондо, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрбөй, өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн эл менен, өзүбүзгө окшогон адамдар менен, менталитет менен жүрүп иш кылсак, а? Кандай дедиңиз? Кыскача ответ. Ушинтип чыгып, анан мыналарга окшоп иттер менен прогулкага чыгып токойдо. Туура. Болушунча. Туугандар, биз тердеп, бышып, күйүп отуруп жүктөрүбүздү түшүрүп алдык. Бул заказдан бизге таза калганы 4900 бирдемке болду. Точно көрө албай калдым. Ошондо деген биз азыр 3 заказ аткардык. 3 заказ менен туугандар 9900 азыр 9926 бул Яндекстин көрсөткөнү. Андан сырткары бизде жанагы картага которулган 1000 рубль чай бар туугандар. Данный момент биз деген ошондо 11 000 иштедик туугандар. 11 000 иштедик 3 заказ менен. Саат бизде 6:30 болду буюрса. Азыр дагы уже заказ түшүп калды. Средний кузов 2 грузчик менен. Без коэффициент бирок. Биз кеттик анда буюрса. Туугандар, биз 4-нчы заказ болду ма? 4-нчы заказды алып, экинчи адреске кетип атабыз. Диван алып чыктык разобранный. Буюрса 1 саатта жетет экенбиз. Анан жапканда көрсөтөбүз канча мен жаап берди. Урматтуу жамаат, биз 4-нчү заказыбызды тапшырып атабыз буюрса. Бизге дейин жаап бергени мынакей 3479. Анан саатты айта кетейин. Саат 9:30 болду. Биз жумушту эртең менен саат 10:30 баштаганбыз. Ошондо деген биз ровно 11 саат иштеттик. Жана ушул менен биз жумушубузду токтотуп атабыз туугандар. Жалпы бул жактан иштегенибиз 12591 Яндекс боюнча 1000 рубль чай. Ошо менен 13591 рубль иштедик туугандар буюрса. Иншалла бүгүнкү күнгө жумуш ушундай болду. Туугандар, Telegram группабыз боюнча дагы айта кетейин дагы бир жолу. Telegram группа бар, баардык негизи эле Россия боюнча айдоочуларга атайын түзүлгөн группа, Telegram группа туугандар. Ошол Telegram группанын ссылкасын ушул видеонун описаниясына жана комментарийге коюп коем. Ошол ссылка аркылуу группага кирип катталсаңыздар болот. Ал жакта өзүбүздүн коллегаларыбыз менен баарлашып, эмне жаңылыктар болуп аткан, кандай заказдар болуп аткан, кандай жумуш болуп атканын, негизи эле кимде ким машина сатып аткан болсо дагы, же болбосо башка эле жумуш болсо дагы ошол жакта жаңылыктар чыгып атат туугандар. Андыктан жердеш уюмуна, жердеш бириндигине келиңиздер туугандар. Так, ассаламу алейкум урматтуу жамаат, дагы бир жолу арыбаңыздар туугандар. Биз бүгүн буюрса жумушубузду токтоттук. Эсете кетейин, жумушка эртең менен саат 10:30 чыкканбыз, 9:30 жумушту токтоттук. Средний кузов, только средний кузов туугандар. 2 грузчик менен 11 саат иштедик. 11 саатта тапкан акчабызды көрдүңүздөр. Буюрса бүгүн ошондой жумуш болду. Анан туугандар, дагы эскерте кетейин, алдыда бизде дагы 5 күндүк челлендж бар. 5 күн катарынан Яндекс доставкага чыгып, күнүңкүсүн күнүгө тартып, чтобы сиз жанагы иш болгон күнү эле чыгып атасыңар деген сөздөр болбош үчүн күнүңкүсүн күнүгө тартып көрсөтүп беребиз жамаат. Андыктан кийинки видеолордо көрүшкөнчө. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, Жердеш таксопаркына келиңиздер, кошулуңуздар, Жердеш жамаатынын катарын толуктаңыздар.
Бізде коллективке базар жоқ туугандар. Мындайча сөз айтканда өтө сөз жок мындайча айтканда. Өтө мыкты парк Кудай буйруса өзүнүн милдеттерин так аткарып атат. Убак саатында жерде парктын комиссиясы 3%. Легковойдон баштап туугандар Курьер Экспресс, грузовой баардык кузов кошот. Бир гана такси тармагы жок. Андыктан келиңиздер, кошулуңуздар. Баардыгыңыздарды күтөбүз.